Кечээ 2-мартта митингден соң Борбор калаада милиция күчөтүлгөн тартипте иштеп, кайгыл кызматы таң атканча шаарды кыдырып жүрдү. Ал эми митинг учурунда төшүнө желим ок тийген кыз дарыгерлерге кайрылган. Бүгүн абалы жакшы болсо үйүнө чыгарын Саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. Садыр Жапаровду бошотуу талабы менен өткөн митингдин уюштуруучулары деп саналган топ улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жеткирилди. Алардын 4-өө бийликти басып алууга аракет кылган деп шектелүүдө. Ошондой эле 18 милиционер ооруканага кайрылган. Бишкекте саясатчы Садыр Жапаровду колдоо максатында өткөн митингден соң уюштуруучулар жана активдүү катышуучулар УКМКга алынып келинди. Кармалгандардын арасында саясатчынын бир тууганы Сабыр Жапаров, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев жана Жогорку Кеңештин депутаты Анвар Артыковдун да бар экени айтылууда. Алар массалык башаламандыкты пайда кылып, бийликти күч менен басып алуу аракети аркылуу Садыр Жапаровду бошотуу талабын коюуну көздөшкөн. Митингдин жүрүшүндө алар укук коргоо органдарынын талабын аткарбай, таш ыргытып, шаар тургундарынын мүлкүнө зыян келтиришкен деп айтылат атайын кызматтын билдирүүсүндө. Аталган факты боюнча бийликти күч менен басып алуу беренесинин негизинде кылмыш иши козголду. Бишкекте өткөн митингден кийин Борбордук аянттан 1 тонна таштанды чыкты. Тазалоо иши үчүн тазалык ишканасынын 23 кызматкери жана 2 техникасы чыкканы айтылат. Ал эми жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы Бишкектеги жол кыймылы калыбына келтирилгенин маалымдады. Бишкекте митинг жана акцияларды өткөрүүгө убактылуу чектөө киргизүү сунушталууда. Бул дүйнө жүзүндө коркунуч жаратып жаткан коронавирустун алдын алуу максатында жана 2-марттагы митингге байланыштуу аргасыз кадам болуп жатканын Бишкек мэриясынын кеңешчиси Балбак Төлөбаев Facebook'тагы баракчасына жазды. Мындан тышкары мэрдин кеңешчиси 2-марттагы митингди массалык башаламандык деп баалаган. Мэрия 2-марттагы митингди көчөлөрдү тосуу, ишкерлердин мүлкүнө залал келтирүү жана шаарыбыздын тынч жашоосуна бүлүк салуу менен коштолгон массалык башаламандык катары баа берди. Иран мамлекетинде коронавирус жуктуруп алган аткаминер Мохаммад Мирмохаммайды каза болгонун чет элдик басылмалар жергиликтүү маалымат булактарына шилтеме берүү менен жазышууда. Каза болгон аткаминер 72 жашта болгон. Ал 2-март күнү эртең менен Тегеран шаарындагы ооруканалардын биринде көз жумган. Буга чейин Ирандын Саламаттык сактоо министринин орун басары Ираш Харирчи коронавирусту жуктуруп алган. Ал эми вирустун кесепетинен Ирандын Ватикандагы мурунку элчиси Хади Хасро Шахи каза болгондугу маалымдалган. Бүгүн 3-мартта Кой таш окуясына байланыштуу козголгон кылмыш иши боюнча алгачкы отурум өтөт. Ага мурдагы президент Алмазбек Атамбаев катышары айтылууда. Кой таш окуясына байланыштуу 19 адамга айып коюлган. Алардын ичинен 5-өө тергөө менен кызматташууга макул болушкан. Ошондой эле айыптуу деген дагы 5 адамдын иши өзүнчө тергелип жатат. Себеби алар тергөө менен кызматташууга макул болушкан. Бириккен Улуттар уюмунун АКШдагы өкүлү Келли Крафт жана Американын Сирия боюнча атайын өкүлү Джеймс Джеффри 3-мартта Туркияга келишет. АКШнын өкүлдөрү Анкарада Сирия маселелерин талкуулайт. Визит алкагында Бириккен Улуттар уюмунун Туркиядагы өкүлдөрү жана жарандык коом менен жолугушуу пландалган. Анда Сириянын президенти Башар Асаддын режими менен оппозиция тобунун кагылышуусунан улам жаралган гуманитардык кризистен чыгуу маселеси талкууланары күтүлүүдө. Сириядан чыккан 4 миллион качкынды батырган Туркия 27 февралда Европа өлкөлөрүнө болгон чек араны ачкан. Учурда бир нече миң качкын Грециянын чек арасында өлкөгө кирүүгө аракет кылып турган чагы. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 3-мартта кыргызстандыктарды мамлекеттик туу күнү менен куттуктады. Анда мамлекеттик туу ар бир жарандын мекенге болгон атуулдук сезимдерин чагылдырып турган символ экендиги айтылат. Ошондой эле Сооронбай Жээнбеков кызыл туубуздун ачык асманда желбиреп, Кыргызстаныбыз өнүгүп өсө беришин каалады.